Özünüz tanıştırmışsınız. Men Esenkelиев Мақсат. 20 жылдан бері мигрант болып келем. 20 жылдан бері жылда келіп кішкене біраз жүріп қалдым да Ташкөбірде, өзімнің жерімде. Қазір көріп бір көйгөй, екі сунушым бар еді. Мен бұл губернатор келгенде де айтқам, қазір де айтамын сізге, естіңіз ошол тілек ешке ашып кетсе, Құдай көрсе Ташкөбір үшін жақсы болады. Бұл бірінші көйгөй. Бірінші көйгөй бұл бізден врачтар ушул маселе бизге өтө. Анткени бұл врачтар бирөөлөрү мисалы үчүн келген врач кетет, иштебейт. Ал биринчи маселе. Жанагы врач эмнеден кетет? Мисалы жашоо турган жери жок. Анан кийин барып квартирадан кыйналышат. Барып келген жол кересине актабайт экен, айлыгы аз. Анан кийин булар бизге азыр жаңы келген мэр колдон келсе, бир 2-3 квартираны ремонт кылып берсе, биз ошол врачтарды алып калсак, бизге иштейт эле. Анткени роддом, бир роддомдон биз алыска барып, Шамал сайдан ары тиги базар коргоон, Жалапатка барып төрөп беришет аялдар. А бизде Ташкөбүрдө илгерки 3 этаждуу роддом эчтекеге жарабай турат да. Неге ал жөргөмүш басып кеткен уячы? Ал биринчи көйгөй. Эми экинчи маселе, мен сунушум бар эле, баягы 20 жылдан бери темселеп Россиянын дворлорунда мен аябай суктанып көрүп, бизде бир дробильный станок болсо, жана резиновый дробильный асфальт токтоп. Ошону мен көптөн бери айтып келем, бардыгын эле. Ушуну бизге бир алып берип койсо жакшы болмокпу депчи, шаарга коюп койсок. Анткени бизде эмнеге себептен айтып атам буну? Бул бизде 300дөн ашык коо бар Ташкөбүрдө. Жана погрузчиктер бар, ошондой эле бардыр эле жумуш жумушта аябай көп да техникачы, анан сырье өзүбүздөн чыгат. Бул баллондор сай-сайларда жатат. Ошол баллондор терип деле келип, биз жумуш орундарын түзүп, 5-6 адамдан коюп жок дегенде. Ошол дробильный станокто койсок, мен бул именно ушул менен мен жакшы түшүнөм да, жанагы кантип асфальтташ керек. Мен Россиядан клейлерин алдырат элем. Анан кийин асфальттап берип, ушу жаш балдардын аянтчаларына бизге ошо ден соолугу чың болуш үчүн, биздин балдарыбыз ойнош үчүн эч жери сыйрылбай, жыгылбай, ушу жакшы нерсе болмокпу деп ойлойм да. Экинчи сунуш. Мен биринчи сунуш дейм. Экинчи сунуш мынакей. Биз көп жылдан бери эле эмет келебиз да. Бул жактан, тиги жактан деп келип, анан кийин баягы шаардын киреберишинде өзүбүз деле кирип келип көрдүңүздөр туурабы. Бир дагы май кызматкерлеринде эч кандай мындай водительдер токтотуп же бир нерсени штрафлайт деген эмеси жок да, повод жок да. Эмне үчүн дегени бизде ортук систеле күтүп атам. Ооба, кийин да. Стоп линия жок, пешеходный линиялар жок. Хорошо, аз чыгып чалам сизге. Полоса жок. Полоса бар, знак жок. Знак бар, адам баспайт ошол знактан, например, да? Ошондой да. Эмне үчүн биз Ташкөбүрдө бир аз дагы ошол жолдорун биз чийип алсак, өзүбүзгө коопсуздук болуп жакшы болмокпу дейм да. Разметка деп айтам. Ошол разметка кыскасы биз кыйналып атабыз да. Мындай бир ДТП болсо жолдун аркы бетин менен берки бетин ченешет экен да. Анан баа ченешкенде бир жер узкий, бир жер эме, кимиздин күнөөлүк гай түшүнбөйм да. Болду. Өздөрүнүн айылдардан, шаардардан, малдардан тапкыла. Медицина окуйт деген балдардан квота берип атат. Ошол квоталарга мага кат жолдошуңар, мен сүйлөшүп, ошол жерде бюджетный частьтериңизди окутпайлы. Бирок кайра келип ошол иштейтин болуш керек. Эми мындай да 30 жылда врачтардын акыбалын багыз эрептейбиз. Айлыктар өтө төмөн болгон. Анан жок балдардан калган аппарат өзүнүн айылынан маселе келишти жакшы. Ал установканын баасы канча? Азыр 10 жандай килограммдык в районе 700-800 миң деп мен 3 жыл мурда
Россияда предложение кылган Рахман акеге тиги мэргечи. Анан ошону депутаттарга киргизгенде депутаттар колдоо койгон экен да. Ошону до сих пор айтат, бирок мен ойлойм азыр бир аз кымбаттаган болуш керек. Анткени темирдин баасы деле 3 эсе кымбаттап кетпедиби? Где-то майли эми ашып кетсе 1 миллион жан-жак берет. Ошол жактан биз кыйналып атабыз. Бүгүнкү 3 күндөн чечип бердик. Ушул жумадан уже ремонт иштери башталат. 3 квартира медиктерге деп шаардык кеңеш менен бирдикте чечим чыгарып бердик. Бул кишиге служебный катары берилет. Бул кишиге тапшырма берген. Квартира маселеңизди чечип берет. Siz darıgер adreslerinde çeçinizdir. Себеби главврач дагы менеджер болуш керек, алып келиш керек, жакшы сүйлөшүш керек. Бизде кандай бир шарттар бар деп аларды айтышыбыз керек. Биз мүмкүн болушунча шарттарды түзүп бере атабыз. Азыр беребиз, Кудай буйрса. Экинчи, майы знак разметкада отпайсызбы? Бул боюнча дагы мындай болуп атат да, азыр ал центральный жолду көрүп атабыз. Аны biz уже Кудай буйрса жанынан жасайбыз. Ал жол 6 метрге турат. Азыр 8 метрге чейин чыгарабыз. Архитектурага мен тапшырма бергем. Жолдун боюндагы королор красный линияга чыгып кеткенде бар. Кудусбек Кошалевич. Биз алдын ала уже эскертүүлөрдү бердик. Архитектура тарабынан себеби 8 метрге чейин жол болот. Тротуар болот. И лоток болот. И ошо менен бирге освещение чыгып кетет. Биз Кудай буйрса мосттон баштап шаардын өзүндөй 3 километрге быйылкы жылга планга киргизип атабыз. Ошону ишке ашырабыз Кудай буйрса. Ошондо разметка да болот, знак да болот и майы кызматкерлер да ошондой иштешет.